Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы функционал түзүлүштөр боюнча компьютердин классификациясы. Сабактын максаты балдар биринчи бул функционалдык түзүлүштөрү боюнча компьютердин айырмасын үйрөнө аласыңар. Экинчи компьютердин класстарга бөлүнүшүн үйрөнөсүңөр жана ошондой эле компьютердин классификацияланышында кайсы техникалык параметрлер колдонуларын окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар демек өтүлгөн теманы кыскача кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Биз буга чейинки өтүлгөн темалардан 4 суроо түзүлдү. Демек бул жерде биринчи бул модель жана анын түрлөрү балдар. Эстеп көрөлү. Модель деген бул демек кандайдыр бир реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Ал эми түрлөрү болсо бул материалдык жана информациялык дегенбиз. Материалдык модель бул ошол объекттин физикалык гана окшоштугун чагылдырса, ал эми информациялык модель объекттин ички касиетин жана анын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырат дегенбиз. Экинчи математикалык модель деген эмне? Балдар, математикалык модель бул математикалык түшүнүктөр жана формулалар аркылуу берилген белги модели. Үчүнчүсү модельдөө жана анын себептери балдар. Модельдөө деген демек ошол модельди түзүп чыгуу процесси болуп эсептелинет. Жана анын себептери болсо бул биринчиден демек ошол изилденүүчү объекттин учурда жок болушу. Мисалга биз динозаврларды келтиргенбиз, жана ошондой эле ошол изилденүүчү объекттин өзүн изилдөө коркунучтуу жана ошол эле учурда кымбат болгон учурда демек модельдөө жүргүзүлөт. Жана ошондой эле бул ошол изилденүүчү объекттин кээ бир гана касиеттерин изилдөө керек болгон учурда анын моделин түзүп алуу керек болот дегенбиз. Төртүнчүсү компьютер деген эмне балдар? Балдар, компьютер деген демек маалымат менен иштечү электрондук түзүлүш дегенбиз. Ал маалыматты кабыл алат, иштетет жана ошондой эле сактап, керектүү учурда чыгаруучу түзүлүштөрдөн бул бизге информацияны чыгарып берүүгө жөндөмдүү болгон электрондук түзүлүш дегенбиз. Демек бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул компьютердин классификацияланышы, экинчи серверлер, үчүнчү суперкомпьютерлер, төртүнчү персоналдык компьютерлерге токтолобуз, бешинчи портативдик компьютерлер жөнүндө сөз кылабыз, алтынчы өндүрүүчү компьютерлери, жетинчи сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөрдүн тизмеги балдар. Демек бүгүнкү сабагыбыз түйүндүү түшүнүктөргө бай экен. Демек анда биринчи планга келели. Компьютердин классификацияланышы же болбосо класстарга бөлүнүшү. Кандай класстарга бөлүнөт? Компьютер балдар эки чоң класска бөлүнөт. Бул чоң компьютерлер жана кичине компьютерлер болуп. Чоң компьютерлер бул өз ичинде суперкомпьютерлер жана серверлер болуп түрлөргө бөлүнөт. Ал эми кичине компьютерлер болсо бул персоналдык, өндүрүш жана портативдик компьютерлер болуп түрлөргө бөлүнөт балдар. Анда демек класстарга кенен токтололу. Чоң компьютер классы деген кандай компьютерлерди өз ичине камтыйт? Демек бул бир эле убакытта бир канча колдонуучуларды тейлөөгө жөндөмдүү, өзгөчөлөнгөн техникалык параметрлерге жана программалык жабдууларга ээ болгон кымбат жана чоң көлөмдөгү, ишенимдүүлүгү жогору жана аны иштетүүдө атайын билимге ээ болгон системалык программисттер талап кылынган компьютерлер тобу болуп эсептелинет экен. Демек балдар, чоң компьютерлер классы деген бул ошол класска кирген компьютерлер бул өзгөчөлөнгөн техникалык параметрлерге ээ болушу керек экен. Жана ошондой эле программалык жабдууларга дагы, программалык камсыздоого же болбосо. Ошондой эле учурда демек бул аны иштетүүдө атайын билимге ээ болгон системалык программисттер талап кылынат экен балдар. Экинчи демек кичине компьютерлер классына келели. Кичине компьютерлер классы бул күнүмдүк жашоодо жеке колдонуучунун талабын канааттандырган, ташып жүрүүгө ыңгайлуу, программалык камсыздоосунда колдонуучуга багытталган, аны иштетүү үчүн атайын компьютердик билимди талап кылбаган компьютерлер тобу. Демек балдар, биз турмушубузда колдонуп жүргөн компьютерлер бул кичине компьютерлер классына кирет экен балдар. Түшүнүктүүбү? Эми балдар, карагыла. Компьютерлерди салыштырууда алардын негизги мүнөздөмөлөрү. Компьютерлердин салыштырууда эмнелерге карап салыштырабыз? Эң негизги мүнөздөмөлөрүнө токтололу. Биринчи демек бул разряддуулугу балдар. Разряддуулугу деген бул 1 секунда ичиндеги элементардык операциялардын саны балдар. Мында бирдиги операция секунда. Секундасына канча операция аткарылат. Кийинкиси так жыштыгы балдар. Так жыштыгы бул 1 секунда ичинде ар бир операция аткарылышы үчүн керек болгон процессордогу такттардын саны. 1 секунда ичинде ар бир операция аткарылышы үчүн керек болгон процессордогу такттардын санын түшүндүрөт. Бирдиги болсо бул мегагерц балдар.
Эми андан кийинкиси оперативдик эстин көлөмү балдар. Оперативдик эс деген бул ошо компьютер иштеп жаткан учурда гана бизге сактап берүүгө, информацияны сактап берүүгө арналган эс болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Демек, бул эң негизги ушул 3 мүнөздөмөсүнөн компьютерлерди бири-бири менен салыштыруу мүмкүн экен. Эми компьютерлердин өндүрүмдүүлүгүн чоң көлөмүн өлчөө үчүн төмөнкү маанилер колдонулат балдар. Чоң көлөм болгон учурда. Мисалы MPIS. MPIS бул туруктуу өтүрүүгө чейин миллион операция. Кийинкиси Megaflops. Megaflops бул жылып жүрүүчү өтүрүүгө чейин миллион операция. Ал эми Gigaflops болсо бул жылып жүрүүчү өтүрүүгө чейин миллиард операция дегенди түшүндүрөт балдар. Демек, ошо өндүрүмдүүлүгүн чоң көлөмдө өлчөө үчүн ушундай маанилер колдонулат балдар. Мисалы 600 мегагерц бул так жыштыгы, демек 600 мегагерц болгон. Ал эми разряддуулугу болсо бул 300 миллион операция секунда. Бир секунда ичинде 300 миллион операция аткарууга жөндөмдүү деген түшүндүрөт. Демек, же болбосо муну эмне деп айтсак болот экен? 300 MPIS разряддуулукту камсыз кылат деп айтуу мүмкүн экен. Түшүнүктүү болдубу? Эми карагыла, жогоруда 3 негизги мүнөздөмөсүнөн башка компьютердин дагы эмне мүнөздөмөлөрү бар. Андан сырткары башка дагы мүнөздөмөлөрүнө жараша бири-биринен айырмаланат. Ошолорго токтололу. Биринчиси демек бит тереңдиги жана сандарды көрсөтүү формалары балдар. Бит тереңдиги деген демек балдар, бардык информация негизи компьютерге киргенде ал эмне болот? Коддолот. Мисалы, бир тексттик информация бир символду алалы, ошол бир символду коддоо үчүн канча бит? Же болбосо графикалык информацияны коддоодо бир түстү коддоо үчүн канча бит керектелет? Ушуга жараша айырмаланат. Андан сырткары сырткы эстин көлөмүнө жараша балдар. Сырткы эс бул ташып жүрүүгө ыңгайлуу болгон. Андан кийинкиси байланыш шаймандарын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө жараша. Андан сырткары компьютердин бир эле учурда бир канча программаларды иштетүү жана бир канча колдонуучуну тейлөө жөндөмдүүлүгүнө жараша бири-биринен эмне кылат экен? Айырмаланат экен. Демек, биз чоң класстар тагы компьютерлерге токтолгондо ошол жерде айтылды. Демек, ал бир эле учурда бир канча колдонуучуну тейлөөгө жөндөмдүү болгон компьютерлер классы дедик. Чоң класстагы компьютерлерде. Кийинкиси компьютерде колдонулган операциялык системанын түрүнө жараша балдар. Демек, биз негизинен Windows операциялык системасын колдонобуз балдар. Андан сырткары дагы операциялык системалар бар. Мисалы Linux деген бар, Mac операциялык системасы бар. Ушунун түрүнө жараша да айырмаланат. Андан сырткары башка компьютерлер түрүнө багытталып жазылган программаларды аткаруу жөндөмдүүлүгүнө жараша жана компьютерди тармакка кошуу мүмкүнчүлүгү жана ишенимдүүлүгү ушул мүнөздөмөлөрүнө жараша компьютерлерди бири-бири менен салыштыруу мүмкүн экен. Түшүнүктүү болдубу? Анда балдар экинчи планга келели. Эми чоң компьютерлер классындагы серверлерге токтололу балдар. Сервер деген эмне? Бул компьютердик тармактарда колдонулган жана өзүнө туташтырылган компьютерлерди тейлөөчү, алардын башка тармактар менен байланышуусун камсыз кылган кубаттуу компьютер болуп эсептелет. Серверлерде өзүнө туташтырылган компьютерлер колдонуучу чоң көлөмдөгү маалыматтар сакталат балдар. Эми карагыла, могул жерде сүрөттөлүштө бир тармак чагылдырылган балдар. Көрдүңөрбү? Бул жерде демек бул тармактар бардыгы эмне болгон? Туташтырылган. Демек, бул серверлер болуп эсептелет. Бул жерде ушул компьютерлердин баары колдонуучу маалыматтардын чоң көлөмдөгү маалыматтар сакталат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Серверлер аткарган иш аракетинин багыты боюнча төмөнкү түрлөргө бөлүнөт балдар. Бул демек ар бири өз багытындагы гана ишти аткарат балдар. Бул сунуш сервери, файл сервери, архив сервери, почта сервери жана печать сервери жана ошондой эле телеконференция сервери. Эми бул серверлерге кыскача токтололу балдар. Сунуш сервери бунун кызматы эмне? Кайсы багытта иш аракетти аткарат? Эми карагыла. Сунуш сервери демек бул колдонуучулардан, ошол тармак ичиндеги колдонуучулардан эмне экен? Келген бардык талаптарды кабыл алып, иштетип, алардын жалпы системалык ресурстарды колдонууга мүмкүндүк берет балдар. Түшүндүкпү? Кийинкиси файл сервери. Файл сервери болсо бул өзүндө сакталган маалыматтар базасын колдонуучуларга колдонууга мүмкүндүк берет балдар. Тармак ичиндеги колдонуучуларга балдар. Андан кийинкиси архив сервери, демек бул чоң көп сервердүү тармактарда балдар.
чоң көп серверлүү тармактарды резервдүү көчүрүү үчүн кызмат кылат балдар. Ал негизинен автоматтык түрдө күнүмдүк маалыматтардын резервдик көчүрмөсүн түзүп турат. Түшүнүктүүбү? Андан кийинкиси почта сервери. Демек бул электрондук почта менен иштөөчү сервер болуп эсептелет. Ал эми печать сервери болсо бул жалпы системалык принтерди колдонууну камсыздайт. Демек ошо тармак ичиндеги бардык компьютерлер колдонуу бир системалык принтерди колдонуусун эмне кылып берет экен, камсыздап берет экен печать сервери. Жана телеконференция сервери. Бул болсо колдонуучулар ортосунда телеконференция аркылуу маалымат алмашууну тейлейт балдар. Түшүнүктүү болдубу серверлер? Эми 3-чү план суперкомпьютерлерге келели. Бул суперкомпьютерлер да чоң компьютерлер классына кирет. Эми мындай информацияны иштетүүдө көп процессорлуу же болбосо мультипроцессордук принцип колдонулат балдар. Ал эми мультипроцессордук принциптин негизги идеясы бул чечилүүчү маселенин бөлүктөргө бөлүнүшү. Ар бир бөлүктүн өзүнүн процессорунда иштетилиши балдар. Мында демек өндүрүмдүүлүк жогорулайт. Демек суперкомпьютерлерде бул бир канча процессорлор жайгашат экен. Же болбосо мында мультипроцессордук принцип делет экен. Ал эми мультипроцессордук принцип демек ошо маселени эмне кылат экен? Бөлүктөргө бөлүнүп, жана ар бир багыт боюнча бөлүктөргө бөлүнүп, ар бир бөлүктүн өзүнүн гана процессорунда иштетилиши. Демек мында өндүрүмдүүлүк албетте жогорулайт балдар. Эгерде чечилүүчү маселени бөлүктөргө бөлүү мүмкүн эмес болгон учурда демек конвертинг принцип колдонулат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы бул жерде сүрөттөлүштөрдө бул суперкомпьютерлер болуп эсептелет балдар. Суперкомпьютерлердин көлөмү чоң болот балдар. Жана ошондой эле мисалы бул жерде Титан суперкомпьютеринин мүнөздөмөсү берилди балдар. Бул мисалы ушул суперкомпьютерлерди өндүрүп чыккан бул мисалы Титан деген суперкомпьютердин бир мүнөздөмөсүнө токтололу. Өндүрүмдүүлүгү балдар, өндүрүмдүүлүгү 27 петафлопс балдар. 27 петафлопс. Биз жогоруда мисалы бул жерде гигафлопс жөнүндө сөз кылдык. Гигафлопс деген бул жылып жүрүүчү түргө чейин миллиард операция дегенди түшүндүрдү эле. Ал эми петафлопс деген андан бир топтогу бул жогору болгон. Демек түшүндүкпү? 27 петафлопс мисалда өндүрүмдүүлүгү. Ал эми оперативдик эстин көлөмү болсо болгон оперативдик эстин көлөмү балдар 112 терабайт балдар. Терабайт. Ал эми сырткы эстин көлөмү болсо 40 петабайт. Петабайт деген бул ошол маалыматты өлчөөнчү бирдиктердин эң чоң бирдиги болуп эсептелет балдар. 40 петабайт. Түшүндүкпү? Демек суперкомпьютерлер деген бул бир эле учурда бир канча колдонуучуну тейлөөгө жөндөмдүү болгон жана ошондой эле өзүнүн ичинде бардык ошол колдонуучуларга сунулуучу информациялардын топтому сакталган бул өтө кубаттуу компьютерлер болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы бул суперкомпьютерлер кайсы учурда колдонулат? Мисалы интернет тармагы, интернет бул глобалдык тармак болуп эсептелет. Ушул тармактардын бул демек ошол серверлеринде ушундай компьютерлер колдонулат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда балдар 4-чү планга келели. Эми кичине компьютерлер классындагы түрлөргө токтололу. Биринчи бул персоналдык компьютер. Же болбосо ПК дейбиз, Бул өлчөмү, мүмкүнчүлүктөрү жана баасы жеке колдонуучу үчүн ылайыктуу болгон көп максаттуу компьютер. Бул биздин колдонулган компьютерлер. Мисалы момундай настольный компьютер деп коебуз. Бул компьютерлер демек бул персоналдык компьютерлер болуп эсептелет. Эми персоналдык компьютерлердин мүнөздөмөлөрү демек бул разряддуулугу бул 32 бит же болбосо 64 бит болушу мүмкүн. Разряддуулугу. Андан сырткары оперативдик эстин көлөмү демек 128 мегабайттан бир нече гигабайтка чейин болушу мүмкүн. Андан сырткары сырткы эстин көлөмү бир нече терабайт болушу мүмкүн. Такчиштик болсо 600, 800 же болбосо 1000 мегагерц болушу мүмкүн. Эми персоналдык компьютерлердин моделин, стандарттарын иштеп чыгуучу фирмалар бул IBM жана Apple фирмасынын Macintosh модельдери балдар. Биздин колдонгон персоналдык компьютерибиз бул IBM фирмасы иштеп чыккан стандарттык персоналдык компьютерлер балдар. Түшүндүкпү? Биздин компьютерлер IBM иштеп чыгат балдар. IBM'дин стандарттарына ылайыкташтырып чыгарылган компьютерлер. Түшүнүктүү болду, персоналдык компьютерлер. Эми 5-чи план портативдик компьютерлерге келели балдар. Портативдик компьютерлер деген бул бардык түзүлүштөрү, бул процессор, клавиатура, монитор, мышка, сырткы жана ички эстер бардык түзүлүштөрү бир системага, бир жалпы корпуска чогултулган
компьютер болуп эсептелет. Мисалы балдар ноутбук, нетбук жана смартфондор бул жерде сүрөттөлүштөр менен берилди. Демек булар портативдик компьютерлер болуп эсептелет. Клавиатурасы деле, мышкасы деле, башкасы, процессор, сырткы эстерин бардыгы бир корпуска эмне болгон, чогултулган балдар. Демек булар портативдик компьютерлер. Түшүнүктүү болдубу? Анда балдар 6-план өндүрүштүк компьютерлерге келели балдар. Өндүрүш компьютерлери бул өндүрүш шарттарына ыңгайлаштырылып чыгарылган компьютерлер. Алар кандайдыр бир продукцияны өндүрүүдө технологиялык линияларын башкарууда колдонулат. Алардын жардамы менен мисалы самолетторду жана поездерди башкаруу жана жаңы приборду изилдөө жана текшерүү жүргүзүлөт балдар. Мисалы силер эгерде кинолорду көргөн болсоңор, эмне кылат, учурган мисалы самолеттун деле эмне кылат, бул жакта компьютер аркылуу ошо самолеттун кандай ылдамдыкта баратканын жана кандай бийиктикте баратканын бүт баарын бул жерде эмне кылса болот, компьютер аркылуу башкарып жана ошондой эле компьютер аркылуу көзөмөлдөсө болот. Ошондой компьютерлер демек бул өндүрүш компьютерлери болуп эсептелет. Мисалы бул мисалы космоско баягы учурда деле бул жерден ошол аппарат эмне болот, башкарылат. Демек ошол компьютерлер булар өндүрүш компьютерлери болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда балдар бышыктоого келели. Эми бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык балдар? Демек компьютер деген бул эки чоң класска бөлүнөт экен, чоң компьютерлер жана кичине компьютерлер болуп. Ар бир класс дагы өз ичинде түрлөргө бөлүнөт экен. Суперкомпьютерлерди үйрөнүп алдык, андан сырткары компьютерлер бири-биринен кандай мүнөздөмөлөр аркылуу айырмаланат. Демек муну биз бүгүн үйрөнүп алдык. Бул эң негизги мүнөздөмөсү бул разряддуулугу, тактичтиги жана оперативдик эстин көлөмү экен, жана серверлер өз ичинде аткарган иш аракетине жараша да түрлөргө бөлүнүшүн үйрөндүк. Жана суперкомпьютерлер жөнүндө аныктама алдык бул жерден, жана персоналдык компьютер бул кичине компьютерлер классына кирет. Жана биз колдонулган смартфондор же болбосо нетбук, ноутбуктар кайсы компьютерлер классына кирерин да үйрөнүп алдык. Бул демек портативдик компьютерлер экен. Андан сырткары өндүрүш компьютерлерине дагы түшүнүк ала алдык. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы демек бүгүн компьютердин класстарга бөлүнүшү жөнүндө, чоң компьютер классына кирген компьютерлер түрлөрү, портативдик компьютерлер, сервер компьютерлер жана түрлөрү, 5-өндүрүш компьютерлери. Демек ушул берилген 5 суроого жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен толук кандуу жооп бергенге аракет кылгыла балдар. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.